Министрлер кабинетинин төрагасы президент администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Баткен облусуна жумушчу сапарынын жүрүшүндө жергиликтүү бийлик органдарынын жана жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү менен жолугушууга катышты. Министрлер кабинетинин башчысы жергиликтүү коомчулуктун мүчөлөрүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин кесиптик байрамы Кыргыз Республикасынын жергиликтүү жамааттарынын күнү менен куттуктады. Ал белгилегендей өлкөдө 453 айыл өкмөттүн 377 же 84% дотацияда турат. Ошондой эле жумушчу сапардын жүрүшүндө ал Кадамжай районунун Марказ айылындагы орто мектептин абалы менен таанышты. Анда мектептердин жетишсиздигинен улам балдар 3 нөмөт менен билим алууда. Министрлер кабинетинин башчысы айылда келерки жылы дагы бир мектеп курула тургандыгын билдирди. Улукбек мектеби сиздин мектебиңиздерди бириктирип чоң бир мектеп салып беребиз. Эмдиги жылкы окуу жылынын башталышында бүтүрүп беребиз. Болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын ошо биздин мугалимдерибиздерге түзүп бериңиз деп Садыр Кожоевич суранды эле. Эми кичинеден баштадык. Быйыл ушу менен токтоп калбайбыз. Эмдиги жылы дагы, аркы жылдары дагы биздин балдарыбыз эми Кыргызстанда жашап дүйнө жүзү боюнча иштей турган мүмкүнчүлүк кабыл алыш керек. Ал үчүн эми интернетте дагы англис тилин дагы, орус тилин да билишибиз керек. Алардын баары балдардын баары таланттуу да. Анан эми сиздерден ошо таланттын, өнөрүн өркүндөтө турган мугалимдерсиздер. Сиздер эми ошолордун баарын жакшылап тарбиялаңыздар.